Ajeldi alып atkanda açık detkаны albaş gerek. Себеби анан onu ajelge çıkıp кетет да, açık detkадан башкасын ала берсе болот. Азыр анан кийин акыркы качкелерде кыш коокатын калтырып алыш керек да. Кышында жей турган тамагын калтырып алыш керек. Эми азыр эрте азыр açık detkадан башкасын ала берсеңер болот. Ме? Сен өзүңөр кагып өзүң ала берле мен. Bal alış üçün ayrını güçlü kılış üçün erте жашта ayrını жакшы багыш керек, тамагынан кам этпеш керек. Матканы жок дегенде 2 жылда bir жолу которуп жаңылап туруш керек. Эски матка тукум тугушу аз болот да, көбөйүшү да аз болот. Ошон үчүн матканы ар дайым жаңылап туруш керек. Мага окшогон барактарды жаңылаш керек. Мага берип калды да баракты. Бул барак жакшы болбосо болбойт. Муногу бал айырлардын балазы болот. Муногулар. Эгерде ушул барак начар болгон болсо туртун деп коебуз, эркек айыр ажел албайт. Ажел иштебейт эркек айыр. Муногу ячейкалары чоң-чоң болуп калса, ошондой эркек айыр туа турган болот. Ошон үчүн муногу барак жылда жаңылаш керек муну. Неме үчүн? Ошондо мынау барак таза болсо айры дагы жакшы чыгат. Канчалык рамка неме болсо айры мынау ячейкалар майда болуп калат дагы майда айры чыга баштайт. Ошон үчүн айры жакшы болуш үчүн ушулардын баардыгын камсыздаш керек. Жакшы кылып өздөштүрүш керек. Мен азыр көрсөм мынагу кармап туруп мынагу да жүрүм. Мына мисалы үчүн мынагу туртовый ячейка деп коет минерди мынакей. Мынагулар бүт туртовый ячейка. Ажел куйганга болот сезон убагында. Бирок айрынын баласын тууганга ал неме болбойт. Ошон үчүн барактарды жакшы кылыш керек. Мен муну арчылыкка мен өзүм кызыгып калганыма байланыштуу рой чыкканым мага оорчулук деле жаратпайт. Оорчулук деле жаратпайт. Бул ары көйгөндө ушинтип рой дегени болот. Бөлүнүп чыгып, учуп, башка уя издеп, өзүнчө бир үй бүлө күткөн сымал болуп айырлар бөлүнүп учкан болот. Ошондо кармап кайра яшикке кондурууга аракет кылабыз. Ошондо мага кыйынчылык деле жаратпайт. Кантип токтоттуңуз, кантип камадыңыз, чакпайбы деген суроолорду берет. Бирок айры мени көп деле чага бербейт. Негедир? Мен ушу ачык колум менен эле ройду чогултуп кармап яшикке салган күндөрүм болот. Рамкага кондура элек деле. Рой ар түрдүү жерге конот. Таштын арасына конот. Коко тикенектин башына конот. Коронун кычыктарына конот. Чөп жардын арасына конот. Неге беріп қойсын. Азыр мисалы үчүн рамка кагып атпайсыңбы, анан кандай рамкаларды да бир кагууда да бир эрежелери барбы? Бир аз ачык детка болуп калышы мүмкүн деген дагы эмелер айтып кетти, маалыматтарды кандай болот, ошо боюнча айтсаң? Бунун алып атканыбызда ачык деткаларын албайбыз. Бежонкага бураганда чыгып кетип айрыга зыян келтирет, айрынын азайышына алып келет. Ошого
жабык деткаларын алып ачык деткаларын калтырабыз да. Мисалы үчүн азыр кийик оттон шыпыргыч агылып алып туруп шыпырып атпайсыңбы? Эмне үчүн как айрылар түшпөй атабы кандай? Буну шыпырып атканыбыздын себеби бүгүнкү ташыган азелди кагып салсак, азел түшүп, ичиндеги айрылар бири-бирине жармашып өлүп калышы мүмкүн. Ошого кылдаттык менен силкип алып, андан кийин муну айрын түшүрүш үчүн шыпырабыз да. Азыр бүгүн келген балдарды атпайсыңбы анан? Мисалы үчүн ошо бүгүн шире кандай болуп атат, ошол какканда эле билсе болот да. Ооба, ширени бир силккенде эле суудай болуп жерге түшөт да. Аябай силкип салсак, айырлар жармашып калышат. Биздин кичинекайыбыздан бери эле атам бал карайт. Андан кийин аркасынан ээрчип жүрүп, ушул кагып, өз алдыбызча болуп бир аз үйрөнүп кага баштаганыбызга бир 2-3 жыл болду. Өзүңдө кызыгуу барбы бул балары кароого кандай? Же болбосо бир баягы атабыздын жолу ушул деп эле ушуга бир милдет катары карайсыңбы? Кандай карайсың бул ары багууга? Ооба, албетте. Кызыгасың буга. Бул биздин айылдагы эң кирешелүү бизнестердин бири болот. Бул ары менен мен 37 жылдан бери алектенем. Ары өзү негизи бул айырлар ушул жерде эле кыштап калат. Мурунурактарда бул там салып, тамга киргизчү элек. Азыр бир 5-10 жылдан бери сыртта эле, кардын алдында эле калат. Жазда марттын акыры, апрелдерде келип, анан оокаттарын, нелерин карап баштайбыз. Айрыны өзү бал алыш үчүн жаш кызын ушу оокат, тамагын жакшы караш керек. Яшиктери жакшы болуш керек. Ичинде барактары жакшы болуш керек бал алыш үчүн. Анан сезонго чейин жакшы күч алдырып караш керек. Күч алдырыш деген эми ушул айры канчалык көп болсо яшиктин ичинде ошончолук көп бал топтойт да. Эми айрыкча бал эми бул жайлоодо бизде июндун акыры, основном июль айларында, анан августтун орто чендерине чейин биздин жайлоолордо бал алса болот да. Бир эми бийик да, могу тоолорду көрүп атпайсыңарбы? Муштер эми али кары кетпейт. Ушул кар ошол эле бойдон калат күзгө чейин деле. Кеткен жылдары кетет, кетпеген жылдары келбейт. Эми бир өтө бийик тоо жерде. Жолдошум 89-жылдан бери, 1989-жылдан бери ары кароого киришкен болсо, ушуну кесип катары пайдаланып, кесип катары ушул жумуш менен алектенсе, мен 92-жылдан бери ушул арчылыкка кошулуп, жардамдашып, эмгектенип калдым. Өзүм кесибим боюнча медайым болуп иштеп жүрдүм. Кийин уул кыздарым төрөгөндөн кийин, отпускка чыккандан кийин, анан ушуга жардам берем деп ушу жайлоого келип калдым. Андан кийин ушул арчылыктын жумушу мени ушул жака тартып кетти. Өтө кызыктуу, кирешелүү болгондугуна байланыштуу ушу жайлоодун ушу ички тиричилигине кийлигишип кеттим да.
Biz özübüz kolubuz menен öndürgөндөн кийин балды тандабайбыз. Бал себеби биз эми буга аны муну неме кылбастан өзүбүз колдо өндүрөбүз. Бизге кандай бал өндүрсек таза. Анан эми балдын свети, өңү эми мындай болуп калат да. Ушу бал болуп аткан учурда кандай гүлден шире чыкса, ошого карап эле болуп калат да. Мисалы үчүн мунугу биринчи жолу алынган бал да бул. Мунусу экинчи жолу алынган бал. Эми бул кандай, менин болжолумда бул кулунчак деп коебуз, орусча елбурш дейт, кожакаат. Ошого окшогон гүлдөр бар эле ошол учурда. Ошон үчүн свет ушундай чыгып калды да. Эми азыр көп гүлдөр күлүп калды. Азыр эми өтө көп гүл. Кийгот бар, могу шальбей бар. Ар кандай азыр эми чөптүн түрү көбүрөөк да. Ошон үчүн свети азыр мындай буга караганда сал тунугураак болуп калды. Анан эми көпчүлүгү кээде көгүш болуп калат, кээде сары болуп калат, ай шашырдан болуп калды. Анан элдер эми баягы алармандар таандай албагандан кийин айрыкча алар мына өңүнө баа бере беришет да, бул кызылыраак болсо деп. Анан эми азыр биз кол менен жасап алгандан кийин ушу айрым алып келген тартабыз. Ушу мисалы үчүн 3-чү качка болуп калды, анын свети дагы башка болуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда эми 500 сомдон деп сатка коюп атабыз быйылкы жылы. Мисалы үчүн быйылкы жылдагы азелди эми 500 сомдон деп атабыз. Биз багы могу бал челектер көп болгон үчүн Кудай берип, түшүн берип калса көбүрөөк эле бал өндүрөбүз да. Анан ошон үчүн быйылкы жылга 500 сомдон деп чыгарып атабыз, бирок мынагу оптовыйга болсо сал арзандатуураак бере алабыз. Ураз эми кээ бирлер оптом тонналап алат да, бир тонна 2-3 тонна алат. Кээ бирлер эми 20-30 кило алат. Ошон үчүн азыраак алгандарга кымбатыраак, оптом алгандарга арзаныраак беребиз да. Муну мурункуга баардык нерсе кымбатсыздык болгон үчүн могу балдын баасы эми жылдан жылга өсүп кетип атат да. Илгери союз таркаган маалдарда азелдин килограммын эми 10-15 сомдон сатчубуз да. Бирок ошол акчага көп нерсе келчү да. Анан эми азыркы учурда баягы баардык нерсе кымбатчылап, кымбат болуп кетип атат. Азыр эми 500тен деп коюп атабыз, бирок ошо 500 сому деле илгерки 10-15 сомго татыбай кетип атат да. Баардык нерсе кымбатчылык болгон үчүн акчаны деле баягы баркы кетти же инфляция болуп атабы, кандай бааласа болот деп ошондой болуп атат да. Илгери мисалы үчүн бир 15-20 кило жетпеген немеге жандык алып не алган болсак, азыр эми бир 40 кило чамасында азелге сатсаң ала аласың да, 5тен сатсаң дагы баардык нерсе кымбаттап атат да. Ошого жараша мына балдын баасы да кымбат болуп атат.
алганыбызга ушуга 3-4 күн болду, качка кылганыбызга. Азелин алганды качка деп коебуз го. Андан кийин мына дагы кичине азел куйганга камданып, чамбыл деп коет. Чамбыл ала кыла баштаптыр. Дейт бул айры өтө күчтүү эмес экен. Жарым рамка болуптур. Айрынын булар дагы жакшы чамбыл ала кылып уже баштаптыр. Августта 3тен азел алган убактар болгон. Август айы. Эми погода, аба ырайы ошого туура болду. Жай берип жер көп болуп турса, азыр августта болбойт. Бул чөп бышып кетти. 2 жылдан бери ушундай болуп атыр. Эртелеп бышып кетип атыр. Чөп калбай калды. Жаштан баштап эле жамгыр жай берген жылдары августта 2ден 3тен азел алгандар болгон да. Тоннолап алган. Эми билбейм, акыркы жылдары мондай ысып, кайра жамгыр жаап чөп тез бышып өтүп кетип атыр да. Быйыл сүйүнүп атыр, быйыл 3 жылдан бери быйыл кичине мээнет кайта тургандай го. мына өзүңүздөр көргөндөй бул коронун ичинде жалпылап айтканда бир 100-150гө жакын ары челек бар. Бул жерде ар дайым сезон убагында бул жерге ташылып келип, андан кийин арылар күчүнө киргенден кийин ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бал алышат. Жакшы күчтүү айырдан тоннолап бал алууга болот. Ал эми жакшы каралбаган ары болсо анда түшүм бербей калышы мүмкүн.